Assalamu alaikum, урматтуу менин Келдибек Атайбеков каналымдын катталуучулары жана ошондой эле спорт сүйүүчүлөр. Кече жакында YouTube каналыбызды ачтык. Эми сиздер үчүн жакшы жардам жана ошондой эле көптөгөн пайдалуу кеңештер болсун деген жакшы ой максатта каналыбызды ачтык. Андыктан достор, бардыгыңыздар биздин Келдибек Атайбеков каналыбызга катталыңыздар. Өткөндө сөз бергендей эле бүгүн көптөрү сурап жатышат, прессти кантип чыгарса болот, кандай түрлөрү бар, жана ошондой эле бул карантинде биз үйдө жатып канчалаган салмактарды, ашыкча салмактарды кошуп алдык. Андыктан ушул ашыкча салмактардан кантип арылуу жолдорун мен сиздерге көргөзүп берейин. Биздин каналга катталып, подписка бөлүгүн басып туруңар, жана ошондой эле комментарий таштап турганды унутпагыла достор. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков, жана ошондой эле менин каналыма всегда катталып туруңуздар. Мынакей достор, биринчи көнүгүү бул бардыгыбызга эң оңой жана жеңил көнүгүүлөрдүн бири. Сиз үйдө жатып да жасасаңыз болот, жана ошондой эле машыгуу залдарында дагы мисалы ашыкча салмагыңыз болсо, бутуңуз оор болуп көтөрө албай жаткан болсоңуздар, ушул көнүгүүнү жасаганга бул биринчи көнүгүү деп эсептелинет. Анан эң башкысы жеңил. Бул мырзаларга дагы жана ошондой эле айымдарыбызга дагы эң пайдалуу көнүгүү деп эсептейбиз. Мынакей. Обязательно азыркы кырдаалга байланыштуу тазалыкты сакташ үчүн өзүңүздөргө кичинекей жатып жасаганга полотенце болобу, эң башкысы ыңгайлуу болсун. Түз жатабыз. Башты кармайбыз. И жакын кылып мындай жасайбыз. Бутты эң башкысы жакыныраак турушу керек. Эң башкысы мына жакыныраак. Ушул эле көнүгүүнү 4 жол жасасаңыздар болот да, мындай. Өйдөңкү бөлүгү. Бул пресстин өйдөңкү бөлүгү болуп эсептелет, өйдөңкү бөлүгү. Ал эми ылдыйкы бөлүктөрүн болсо, азыр сиздерге көргөзүп беребиз. Кийинки көнүгүүбүз болсо, курсактын ылдыйкы бөлүгүнө. Бул эң кеч кете турган курсактын ылдыйкы бөлүгү болот негизи. Пресстен эң кеч чыгат ушул жер. Бул көнүгүүнү да калтырбай жасаш керек. Колду жамбаштын астына коебуз. Түз бутту мынакей. Бардыгыбызда сразу жаза албайсың. Бул көп киши жаза албайт. Акырын түшүрөбүз. Бул жерге до конца тийбейт, көрдүңөр, И өйдө көзө көтөрөбүз. Туура дем алабыз. Мынакей достор, ушундай кылып жасасаңыздар да эң жакшы эффекти пайда боло турган көнүгүүлөрдүн бири. Достор, мынакей бул жанагы көргөзгөнүбүз биринчи көнүгүү. Ал эми андан кийинки көнүгүү, мисалы машыгуу залдардан кайсы жакка жасайт, кандай кылат деп билбей жаткан болсоңуздар, көптөрү жаңы барышып, эмне кыларын деле билишпейт. Кандай машыгыш керегин деле билишпейт да. Максаты тренерлер көргөзүп берсе экен дейт. Бирок көп тренерлер чынын айтыш керек, акчага келип такалышат. Акча берсең, машыктырам, акча жок, сен анда карашпайт. Залга абонемент аласың, ошол маселе менен келип туруп калган учурлар болот да. Бул биздин сизге болгон жардам болсун. Мега спорт фитнес клубу Бишкектеги бардык фитнес клубтарга вызов таштайт, чтобы барына жардам бергиле деген ойду айтып келет. Ар бириңер акчага эмес, адамдын мамилесине карагыла. Ошол адам сизде үмүт менен келип атат. Андыктан достор, кийинки көнүгүүбүз мындай болгон эмеде болот. Брусья, бул жана брусья турник жазалат. Үйгө деле жаза алсаңар болот. Так, бул жерин кармайбыз. Чыганакты бекем такап, и өйдө көздөй көтөрөбүз. Эң башкысы белди абайлагыла. Ол бутту кое берген артка кетип калбаш керек. Белиңер ортолошуңар мүмкүн. Ошон үчүн түз көтөрөбүз. Кээ бир учурда түз көтөрө албай калсаңар, бутту жарым бөлүккө чейин бүгүп алып, мындай жасасаңар болот. Мынакей достор, ар бир учурда туура кылдаттык менен жасасаңар, батыраак жыйынтык чыгара алабыз. Ал эми өзүбүздү кыйнап, ушул эле учурда прессле жасайт десе,
Значит, жазасы эле бизде деген бул жаңылыштык нерсе. Туура тамактануудагы бул жумушка ушулардын катарына кирет. Прессти жасайбыз, андан кийин туура тамактансак, биз батыраак ийгиликке жетебиз, достор. Анда эмесе кийинки көнүгүүгө кеттик. Достор, мынакей бардыгыбызда мүмкүнчүлүк эң акыркы пресстин түрү, бул 3-чү түрү. Сиздерге эң башкысы жөнөкөй шарт болушун, мүмкүнчүлүк болушунча түзүп берейин деп атам. Ар бирибизде үйдө баягы турник деген нерсе бар. Ошого прессти дагы кантип жасаса болот. Ошол ыкманы да мен сиздерге көргөзүп берейин. Бул абалда кандай жасаш керек, азыр тартынып туруп жасасак көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз придётся муну чечкенге. Силерге туура абал көрүнүшү керек да. Турникти кармайбыз. Өзүбүздүн кийинибиздин деңгээлинде эле түз туруш керек. И жайра. Ушундай абалда жасаш керек. Мону кыймылдап жасаган болбойт. Эң башкысы бекер жарым бөлүк же болбосо бутты түздөп деле жазсак болот. Мынакей достор, эң башкысы бул ылдыйкы бөлүгү сонун болуп чыгат. Ушуга көңүл бурушубуз керек. Буга көңүл бурбасак, биздин курсагыбыздын кетип атканы ушундан пайда болот. Муну жасап турсак, бизде курсак чоюлуп, чоң объемда болбойт да. Антан достор, туура багытта жасагыла, туура, жакшы кылсаңыздар, бир 2 айдын аралыгында кичине болсо да курсак тартылып, пресстин түзүлүшү пайда боло баштайт. Бул 3-чү көнүгүү болду деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Мынакей достор, бүгүнкү көргөзүп берген көнүгүүлөрдүн бардыгы сиздер суранган пресс. Курсакты кандай кылып жоготуш керек, майларды кандай кылып кетириш керек деген суроолорго мен мүмкүнчүлүгүм болушунча, менин түшүнүгүм менен сиздерге жөнөкөй кылып көргөзүп да бердим, айтып да бердим, кандай максатта эмне болуп иштейт. Эми сиздердин максатыңыздар, сиздердин аракетиңиздер жакшы болушун мен каалайт элем. Андыктан ар бириңиздер чымыр денелүү, жана ошондой эле ден соолукта жүргөн болсоңуздар, мен всегда ыраазы болом. Спортту сүйүңүздөр, дайыма ден соолукта болуңуздар. Мынакей достор, бүгүнкү көргөзгөн көнүгүүлөрүбүздүн бардыгы бизде пресске жакшы көнүгүүлөрдү көргөзүп бердик. Андыктан кийинки берүүбүздө сиздерге кайсы булчумду көргөзүп берели деп биз сиздерге суроо узатып жатабыз. Сиздер комментарий таштап, лайк басып, жана ошондой эле катталып туруңуздар. Досторуңуздарды биздин Келдибек Атайбеков каналына чакырыңыздар. Алар дагы жөн жатпастан өзлөрүнө керектүү информацияларды алып, ден соолуктарын чыңдаганга дагы жетишсин. Келдибек Атайбеков.